Саламатсыңарбы аскерлер? Эркин болуңар. Сөз. Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбасчысы Жапаров Садыр Нуркожоевке берилет. Аскердик машыгуунун урматтуу катышуучулары, ардактуу меймандар. Дүйнө жүзүндө конфликттик потенциал курчук, эл аралык терроризмдин, экстремизмдин коркунучу күчөөдө жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулук активдешүүдө. Жакынкы чыгышта, Афганистанда жана дүйнө жүзүнүн башка аймактарында куралдуу чыр-чатактар басаңдабай жатат. Улам барган сайын радикализмдин идеялары жайылып, анын тамыры барган сайын көбүрөөк өлкөлөрдө тароодо. Кыргыз Республикасында жүзөгө ашырылып жаткан прогрессивдүү кадамдарга, мамлекеттик бийлик системасын реформалоого жана коррупцияга каршы күрөшкө карабастан, ар кандай деструктивдүү күчтөр өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктарына зыян келтирип, кырдаалды курчутуу аракеттерин улантууда. Мындай шартта мамлекеттүүлүктү бекемдөө, коопсуздукка коркунуч туудурган көрүнүштөргө жана коркунучтарга жооп кайтаруу, өлкөбүздүн аймагында жана чек араларда конфликттик потенциалдарды төмөндөтүү боюнча кадамдарды ишке ашыруу маанилүү. Ушул кадамдардын мисалы катары бир башчыга баш ийүү принцибин сактоо аркылуу куралдуу күчтөрүндө вертикалдуу башкарууну орнотууга мүмкүнчүлүк түзүү үчүн Коргоо министрлигин кайрадан калууна келтиргенибизди айтсак болот. Ошондой эле мындай кадамдарыбыз аскердик башкаруу системасын, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курамын жана структурасын оптималдаштыруу, аскер кызматчыларды жана мамлекеттик түзүмдөрдүн кызматкерлерин социалдык жактан коргоо деңгээлин жогорулатууга багытталган иш-чаралар менен толукталды. Мамлекеттин жетекчилиги өнөктөш мамлекеттер менен биргелешип аракеттенип, атамекендик коргоону өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жакынкы мезгилде Коргоо министрлигинин курамында атайын операцияларга жооптуу күчтөр түзүлөт. Бул өз кезегинде эл аралык терроризмге каршы натыйжалуу аракеттенүүгө мүмкүндүк берет. Ушул жылдын 1 апрелинен баштап өз мөөнөтүндөгү аскер кызматчылар үчүн азык-түлүк паёгунун көлөмү көбөйтүлүп, анын калориялуулугу жана ар түрдүүлүгү жогорулады. Куралдуу күчтөрдүн кызыкчылыгындагы капиталдык курулуш улантылууда. Ош шаарында ушул жылы 200дөн ашык аскер кызматчысы турак жай менен камсыз болот. Жакынкы айларда аскер кызматчыларынын акчалай камсыздалышын азыркы талаптарга ылайык келтирүү үчүн алардын өлчөмүнө индексация жүргүзүү маселелери каралат. Мамлекет тарабынан республиканын түштүк батыш облустарын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүктүрүүнү камсыздоого коңшулаш өлкөлөр, өнөктөш мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен биргеликте сууну пайдалануу, энергетика, миграция процесстери, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо, жамааттык коопсуздукту камсыздоо сыяктуу маанилүү регионалдык көйгөйлөргө карата бирдиктүү мамилени аныктоого олуттуу көңүл бурулуп жатат. Ушул күндөрү терроризм менен экстремизм дүйнө жүзүнө коркунуч келтирип турганда, өз үйүн, мекенин коргоодон артык ардактуу жана ыйык милдет жок экендигин Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары, укук коргоо органдарынын жана атайын кызматтарынын, башка мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери далилдешти. Аны ийгиликтүү өткөрүлгөн коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 машыгуулары көрсөттү. Машыгуулардын максаттары ишке ашты деп белгилеп кетким келет. Бардык катышуучулар аскердик жана өзгөчө абал режиминин шартында окуу күжүрмөн тапшырмаларын так аткарып, анын жүрүшүндө жогорку кесипкөйлүктү көрсөтүштү. Республиканын коопсуздугуна каршы келген ар түрдүү коркунучтарга биргелешип аракет кылууга даярдыгын жана жөндөмүн көрсөтүштү. Мындан кийин катышуучулардын катарын кеңейтип,
республиканын бардык административдик аймактык түзүлүштөрүн ыраттуу камтуу менен мындай машыгууларды системалуу түрдө өткөрүп туруу керек. Жалпы элибиздин кызыкчылыгы үчүн куралдуу күчтөрүбүздү чыңдоого багытталган жолубузду улантабыз деп, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катары сиздерди бекемдендирип кетмекчимин. Кыргызстан ачык айрым жана меймандос мамлекет болуп келген жана болуп кала берет. Биздин негизги милдетибиз аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү. Өткөрүлгөн машыгуулардын Кыргыз Республикасынын гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия регионунун коопсуздугун бекемдөө ишине кошулган салым экендигинде шек жок. Инсандын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктары ишенимдүү корголуп, өткөрүлүп жаткан реформалар оң натыйжаларды берип жатат деп канааттандуу менен белгилеп кетсем болот. Албетте, мамлекетибизде жүрүп жаткан реформаларды, кошуна өлкөлөр менен мамлекеттик чек араларды тактоо маселелеринде болуп жаткан позитивдүү жетишкендиктерди көрүүчүлөр жанына барып жатканда бизге уруксат берилген жок. Ошондуктан биз линиядан чыкпай баары ушул жерден тартып ишибизди алдыга жылдыра беребиз. Жыйынтыгы жакшы болот. Убакыт көрсөтөт. Мисалы, коңшу Өзбекстан мамлекети менен чек ара маселелерибизди тактоо иштери аяктап жатат. Ал эми коңшу Тажикстан мамлекети менен дагы Кудай буйрса жакынкы мезгилдерде дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу менен эки тараптын бирдей кызыкчылыктарын эске алуу менен ынтымакта чечишип алабыз деп терең ишенем. Ата мекенибиздин тынчтыгы жана гүлдөгөнүбүз үчүн татаал, бирок ардактуу милдетти аркалаган ер жүрөктөр силерге ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар.